Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Сиздер менен Конокбек кызы Гүлмира. Бүгүнкү темабыз сынатооч 5 класс үчүн жаңы сабакты өздөштүрүү. Буга чейин деле сиздер 1 класстан 4 класска чейин сынатооч жөнүндө маалыматка ээ болгонсуздар. Бирок ошого карабай биз 5 класста жаңы тема катары өтүп атабыз, кайрадан эсибизге түшүрөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты, башкача айтканда бүгүнкү сабакта эмнеге жетишесиздер, э? Мына ушул сынатооч боюнча маалыматка ээ болосуздар жана ал билимдериңиздерди Блумдун таксономиясынын деңгээлдерин колдонуу менен бышыктай аласыздар. Эсибизге сала кетели, таксономияда алгач кандай деңгээлдер бар эле, эстеп калышыбыз керек, андан кийин түшүнүшүбүз керек бүгүнкү маалыматты. Аны сабак процессинде колдонобуз. Алган маалыматыбызды талдап анализдейбиз. Андан кийин ошол нерсе бизге керекпи кереги жокпу баалайбыз, канчалык деңгээлде керек экендигин. Анан алган маалыматыбыз менен эстеп, мээбизге орноп калган маалымат менен сүйлөмдөрдү жаратабыз, же текст жаратабыз, же бир чыгармачылыкты жаратабыз, Эстеп калуу деңгээлинде мен сиздерге бир сүрөттү көргөзөйүн. Тапшырма болсо мындай. Балдар, сүрөттө эмне көрсөтүлгөн тапкыла дейт. Анын сынын, өңүн, дамын, формасын, көлөмүн, жытын атагыла дейт. Азамат Асан дароо эле айтып атат, сүрөттө кантип көрүнгөн. Өңү ак экен. Ооба, Азиза айтып атат, дамы таттуу дейт. Формасы кандай достор? Азаматсыңар. Формасы 4 бурчтук, квадрат, Көлөмү кичинекей дейт. Анда достор кантты зат деп ала турган болсок, мына ошол заттын сын сыпатын, өңүн, формасын, көлөмүн, жытын дейли, даамын билдирип чыгылса кандай, кайсы деген суроолорго жооп берген сөз түркүмү деген сөздөрдүн бир түрү деген сөз сынатооч деп аталат экен. Демек кантты эстегенде эле канттын кайсыл белгилерин сурап аткандыгына жараша эстеп калсаңар сынатоочту унутпайсыңар. Түшүнүшүбүз керек, биз сынатооч экиге бөлүнөт. Тубаса жана туунду сынатоочтор болот, аларды таанып билип алышыбыз керек. Тубаса сынатоочтор деген, тубаса деген сөздүн өзүн түшүндүрө кетейин достор. Мисалы мынтет да, ал тубаса гений. Демек төрөлгөндөн эле, башынан эле, алгач пайда болгондон. Жоксо ал тубаса сулуу, ал тубаса кара тору дейт да. Мына бул сөздөр дагы жаңы жаралганда эле оң сөз түрүндө жаралса, турса, кызыл, жашыл деген өңдөр, чоң кичине, ачуу таттуу дегендер чоң, анда алар тубаса сынатооч болот. Ал эми башка сөзгө, же болбосо сынатоочтун өзүнө оңгомчу улануу аркылуу жасалса, ал туунду сынатооч деп аталат. Мисалы, күч деген зат таптооч, ага эмне деген суроо беребиз. Ошого луу мүчөсү уланганда күчтүү, Асан күчтүү бала. Асан кандай бала? Күчтүү. Биз суусуз жерге жеттик. Эмне деген суроо берсек, суу деген зат таптооч болчу. Бирок биз кандай жерге жеттик? Суусуз. Бул жерде сыз мүчөсү уланып, туунду сынатооч пайда болду. Тоо деген заттан тоодой деген туунду сынатооч, уял деген этиштен уялчаак деген туунду этиштер пайда болду. Бир сүрөт көргөзөйүн. Бул ким достор? Ооба, туура айтып атасыңар, Даттуу Турсунбаева. Ал кандай айым? Сулуу айым. Сулуу деген тубаса сынатооч, оңгу сөздөн турат. Бул эмне? Шаркыратма. Жөн эле шаркыратма эмес, Виктория шаркыратмасы. Шаркыратманын температурасы кандай болот достор? Муздак. Азаматсыңар. Тубаса сынатооч оңгу сөздөн турат. Ахал текин күлүгү. Кандай ат бул? Азаматсыңар, күлүк ат дейт. Тубаса сынатооч. Бул жерде эмнени сүрөт турат? Имарат. Имарат деген заты. Имараттар кандай экен? Жарык, дагы бийик. Бийиктигин эмнеге салыштырсак болот? Тоодой бийик экен Азамат. Тоо деген затка алайын мүчөсү уланып, тоодой деген туунду сынатооч пайда болот. Азаматсыңар. Сынатооч менен сүйлөм түзөбүз, Таттуу сулуу айым дейт. Экинчи, Виктория шаркыратмасы муздак дейт. Үчүнчү сүрөткө. Ахал текин күлүгү, жылкысы күлүк дейт Азамат. Жана 4-чү сүрөткө сүйлөм түзөбүз. Бишкекке тоодой бийик имараттар курулууда дейт Азамат.
Эми колдонуп көрөбүз, жаңы билимибизди көөнүгүүдө колдонобуз. Филборд берилген. Мына ошондогу сынаточторду таап жана тубаса же тунду экенин аныктайбыз. Дароо эле таап атабыз, азаматсыңар акылдуу дейт мына. Кандай сөз? Кандай сынаточ? Тунду сынаточ, акыл деген зататочко улуу мүчөсү уланып жасалып атат. Экинчи. Азамат, сулуу дейт Бул тубаса сынаточ оңгу сөздөн турат Тоолуу азамат. Тоо деген зататочко улуу мүчөсү улануу аркылуу жасалып атат, Бекболот. Кара дейт. Өмүрбек айтып атат, кара деген оңгу сөздөн турат. Демек, бул тубаса сынаточ. Биз жана дагы айтканбыз, өңү түстү билдирген сөздөр сөзсүз түрдө тубаса сынаточ болот, Эми биз эсибизге салып талдай алышыбыз керек сынаточтун даражалары. Сынаточтун даражалары бар. Бир заттын кайсы бир белгисин, ченемин көрсөткөн форма даража деп аталат. Мисалы, көп экенин, аз экенин, же салыштырып атканыбызды, же өзүн эле айтып атканыбызды. Мына ошо салыштырма бир затты экинчи затка кайсыл бир белгиси боюнча салыштырып атсак, салыштырма даража деп аталат. Мүчөсү ыраак. Бул жерде экөөнүн эмнесин салыштырсак болот? Азаматсыңар. Ооба, көлөмүн салыштырсак болот. Биринчи аквариум экинчиге караганда чоңураак. Анда экинчи бирге караганда кичирээк. Бул жерде бирөө чоңураак, бирөө кичирээк болуп турат. Демек, көлөмүн салыштырдык. Эми эмнесин салыштырсак болот? Боюну, бийиктигин дейт. Демек, эни аюу мамалыкка караганда бийигирээк. Анда мамалык эни аюуга караганда жапызыраак, бою боюнча. Булардын эмнесин салыштырсак болот? Ооба, көлөмүн салыштырып койдук. Демек, салмагын салыштырсак болот экен. Дарбыз ашкабакка караганда оорураак. Ашкабак дарбызга караганда жеңилирээк. Азаматсыңар. Так, андан ары достор, күчөтмө даражанын таасирин баалайлы. Голландиянын гүл талаасы берилген жана текст берилген. Голландиялыктар абдан чоң жерлерге эң кооз гүлдөрдү өстүрүп, өтө бапестеп карашат. Чыңкый түстөгү гүлдөр өзгөчө көрктүү болуп, өтө сонун жыттанып турат. Сынаточтордун табабыз. Сыпатын күчөткөн сөздөрдү, заттын сыпатын күчөткөн сөздөрдү. Күчөткөн сөздөр абдан дейт. Эң, өтө дейт. Анан силерге жардам берейин. Чымкый деген мисалы кыпкызыл же болбосо көк күлгүн, сапсары деген сыяктуу. Азаматсыңар, өтө дейт. Мына ушул сөздөр заттын сыпатын эмне кылды? Күчөттү. Анда биз күчөтмө даража дегенде эле билишибиз керек кыпкызыл, абдан кызыл, өтө кызыл, эң кызыл, чымкый кызыл деп айтсак, алар күчөтмө даража деп аталат экен. Эми ошонун антоними бар. Ал болсо басаңдатма даража деп айтылат. Басаңдатма даражада жаңы сөз ойлоп табабыз биз. Мисалы, гыл, ыш, ылжым, гылтыр деген мүчөлөр аркылуу жасалат. Негизинен өңгө карата айтылат. Анда кайсыл бир өңдү алалы? Саргыч, саргылт, саргылтым деп атат да. Биринчисин мен силерге айтпайм, мисалы үчүн. Кызгылт, кызгылтым, кызгылт, кызыл, кыпкызыл, кыпа-кызыл, кочкул кызыл, кочкулдун кочкулу кызылы деген сыяктуу болот. Үйгө тапшырмабызбы жашыл өңдөрдү мына ушул басаңдатма даража аркылуу жазып келебиз, достор. Бардыгыңарга чоң рахмат катышканыңарга. Бүгүн сынаточ боюнча жаңы билимди булумдун алты тепкичи менен өздөштүрдүңөр. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калгыла.